Акыркы 2 жылдан бери карызга көп кирип кеттим. Багымдат жана куфтан намазын окуйт элем. Ичип чекпейм, Кудайга шүгүр, Россияда иштейт элем. Грузчик болуп Кудайга шүгүр дейт. Айлыгыбыз жакшы, бирок берекеси жок. Азыр Кыргызстандамын, же ишим жок, ден соолугум күн сайын начарлап атат. Көп ойлончу болдум. Кантип карыздарымды кайтарсам болот? Акыркы сапарга кетеримди сезип жүргөндөймүн дейт. Экинчи, устаз Кудайдын буйругу экен, көп карыз болуп түшүмдө мен өлгөндө ак көгүчкөн үйдөн мүрзеге чейин коштоп барат. Акыркы күндөрү ден соолугум начарлап, көп сыгыччу болдум, өлүмдү эстеп эле. 3-4 күн болуп калды, ошол түшүмдө көргөн көгүчкөн үйгө келип туруп устаз дейт. Баягы түшүмдө көргөн көгүчкөн, ак көгүчкөн мүрзөгө чейин мени коштоп барып атты дедиңиз, ошол көгүчкөндү көрүпсүз деме. Мындай кылыңыз, эми өлүм бар, акыйкат. Өлүмдөн корккондо деле ал кечигип калбайт, камарга жүрсө деле ал эртелеп келип калбайт. Мындайча айтканда, өлүм акыйкат бар. Болгону карыз ээлерин колдон келишинче бир сый тамак кылып чакырыңыз үйгө. Карыз ээлерин чакырыңыз дагы, айтыңыз: "Туугандар, менин Россияда иштеп жүргөндө жумушум бар эле, азыр кичине ден соолук солгундап, начарлап атат. Жалкоолонуп жатып алган жерим жок. Мына буюрса иштин көзүн карап аракет кыламын. Бирок Кудай үчүн кимиңер эми мындай мүмкүнчүлүк болуп кече алсаңар, кичине кечкиле, колдон келишинче баарын деп айта албайм. Абалыңа жарашар, абалыңарга жараша мага бир аз жардам бергиле, же болбосо бир аз мөөнөт бергиле, мен иштеп кутулайын" деп ошол алдыларынан бир өтүшүңүз керек карыз ээлерин менен. Анан Аллаху мин ауду бика мин галабати дейн. Аллахым, карызга мындай белчи менен батып калуудан өзүң сакта деп дуа кылып эртерээк аракет кылыңыз. Жатып алыш менен абал өзгөрбөйт, аракет кылыш керек. Азыр адамдар мунжу майып адамдар деле аракет кылып атпайбы? Мен бир нерсени көрүп калдым соц тармактарынан. Кытай мамлекетинде атайын жаш курактагы өспүрүм балдарга мектепте ошол ата-энелердин өтө оор турмуштун кыйын кезеңдери баштарына түшкөндө оор жагдайларда ата-эненин иштегенин сөзсүз бир маал мектепте программада көрсөтүп коюп берет экен да бул. Эмне деген тетиги тоо башында электр энергиясында, эмне деген оор жүк майып, бир колу жок, бир буту жок, чолоңдоп жүрсө дагы, бул эч кимди кемсинтүү эмес. Ошондой болсо дагы, мындай бир үй бүлөсүн багам деп, бир нанды табам деп аракет кылган ата-энелер сөз балдарга көрсөтөт экен. Анткени ата-эненин ошол үмүтүн актайм деп баланын билимге болгон умтулуусу бөлөк болуш керек. Ошон үчүн мен каалайт элем, Кыргызстанда ошо билим министрлиги дагы дүйнөлүк деңгээлде бүт бир сыйра таанышып, ошол дүйнөлүк деңгээлде билим процессиндеги керектүү нерселерди бизге киргизсе, антпесе балдар окуу учурунда телефон менен алек болуп, балдар жанагындай синтотроптук баңгы заттар менен телеграм аркылуу, балдар жана башка нерсени электеп калып атат да. Балдар дагы ата-эненин түйшүгүн, могу жашоо бир тарызда эле мындай жеңил, сүттөй аппак болуп өтүп кете берет, милтилдеп эмес. Жашоонун кыйынчылыгын билиш керек. Ошол балдарын окутам деп ата-энеси эмне деген оор түйшүктөрдү аткарып атат, ошону сезе тургандай бир дагы мектеп программасына мындай бир каралып койсо, балдардын дагы да билим сапаты, илим деңгээлдери жогорулайт деген бир жакшы үмүтүм бар да.